Асман тиреген тоолор, кереметине көз тойбогон өрөөн жана аны жарып өткөн көк кашка суулар. Кыргызстан керемет кооздуктун курчоосунда жайгашкан. Албетте, мындай жаратылышты өз колубуз менен жасап алган жокпуз. Табиаттын берген белеги ушул. Бирок анын талкаланышына салымыбызды кошуп жатканыбыз чындык. Мындай суз мамиле улана бере турган болсо, бүгүнкү кооздук биз ойлогондон да эрте жоголушу мүмкүн. Бишкек-Ош жолу жүздөгөн чакырымдарга созулуп, өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген жол өзүнө 4 мезгилге тиешелүү аба ырайын камтыган. Жайдын күнү төө ашы менен ала белде кар басып, бургана курган учурлар жок эмес. Бишкек-Ош дүйнөдөгү эң кооз жолдордун катарында. Чындап керемет көрүнүш. Жолдун эң бийик жери деңиз деңгээлинен 3586 метр жогору турат. Төө ашуу кол жеткис көрүнгөн булут таман алдында калат. Тилекке каршы айлананы чуулгаган кооздукту жүргүнчүлөр чекесинен кертип жатат. Жол жээги таштандыга жык толуп, суулар булганууда. Байма-бай катталган кырсык табиятты талкалап жатат. Если ты говоришь, что патриот и любишь свою страну, зачем ее превращать в большую мусорку? Жана төгүлгөндөн кийин бир моментте жана 40 тонна бензин алып келди да. Күйүүч май ташыган машиналардын үстүндө, значит, биздин бир чоң аткан нерлерден бири бар. Өлкөнүн түштүгү күйүүчү жана майлоочу майларды Бишкектен алат. Аны ташууда унаалар кырсыкка кабылып, тоо суусуна курамына уу топтогон ондогон заттар кошулууда. Өлкөнүн түштүгүнө май ташып бара жаткан автоунаанын айдоочусу ала белдин түшө беришинен кырсыкка кабылган. Жыйынтыгында унаанын кабинасы жараксыз абалда ушул жерден орун алса дагы 50 метрден кийин унаанын экинчи бөлүгүн көрүүгө болот. Тилекке каршы мындай көрүнүштөр жалгыз эмес. Ош-Бишкек жолунда майлоочу, күйүүчү май ташыган унаалар жумасына бир жолу болбосо дагы ай сайын кырсыкка кабылып келет. Мындай көрүнүштөн экология эбегейсиз зыянга келгени менен кандайдыр бир жыйынтык чыгарган же болбосо жазага тартылган көрүнүштөр жок кесе. Я пытался отследить статистику. Мен акыркы 5 жылдагы статистикага көз чаптырганга аракет кылдым. Тилекке каршы жыл сайын тоо сууларына 100 тонна май төгүлүп турат экен. Мындай көрүнүш катталбаган жыл боло элек. Акыркы жолу Чычкан Капчык айында кырсыктан айдоочу каза болуп, унаа суу ичинде 2 күн жатты. Бул аралыкта цистернадагы 40 тонна бензин акыркы тамчысына чейин сууга агып кетти. Жыйынтыгында тоо балыктары жана ишкердин көлмөсүндөгү суу жандыктары кырылып калды. Бул биз Оштун кулаганы чын айтканда биринчи болгон жок. Бул 4-5 жолу, бирок 3 жолу катуу жабыркадык. Биринчи кулаганда Саякка кулаган. Аккан сууда канча балык өлгөнүн эсептеп чыгуу мүмкүн эмес, бирок ишкерлердин кырылган балыктарынын наркы миллиондогон сомго жеткен. Үчүнчүсүнө көбүрөөк болуп кетти. Кышында Саякка караганда бензиндин уулуу заттары көп экен. Балык деде фактически 3 тонна ашып кетти, бирок 2,5 тонна деп бекке такталды да, нак чогултканыбыз ал кийин чогултканга убакыт жетишпей калды. Анткени комиссия чакырылып, өкмөттөн да келди, акимчиликтен келди, болгон организациядан келип, аны бек актылашкандан кийин 2,5 тонна болду.
Териштирүү туңгуюкка кептелип, балык баккандардын кеми бүтөлбөй калган, кырсык келтирген чыгым көп учурда төлөнбөй калат. Себеби май ташыган компаниялар жоопкерчиликти айдоочуга оодара салышат. Бир моментте жана 40 тонна бензин алып келди да. Алып келип суу кышында азаят, болгон суунун баары бuyerге бурабыз. Келип ушу бизге түшөт да мына бассейндерге. Башка айла жок. Башка жактан суу ала албайбыз. Ошого ылайык ташып жазылганбыз да. Эми будай кырсык болгон менен кичине бир эки жагын контролдо деген ойлордо. Минте берсе биздин тапкан пайдабыз жылдыр ошого кетип атат да. Азыр бир жактан келет, банктан келип кирди эле сразу сурайт, канча пайыз пайда таптыңар дейт. Ал биздин жагындай эме киргенде эч ким сурабайт. Канча мындай кырсык болуп, мындай эмеге саттыңар, мынча балы көл деген. Келип сурайт, канча пайыз, канча көбөйдү, канча акча таптыңар. Ушул биздин келген жоопторубуз. Кырсык алабелден ары түшө бергенде жана төө ашуунун берки бетинде көп катталат. Буга кооптуу кайрылыштар жана айдоочулардын кадамы себеп. Мы же узнаем об этом потом. Катталган кырсык тууралуу биз түштөн кийин билип жатпайбызбы? Айдоочу окуя боюнча дароо кабарлагандын ордуна кырсыкты жаап жашырат. Тиешелүү мамлекеттик органдар окуяны абдан кеч угуп, кесепеттер менен күрөшкөнгө жетишпей калып жатышат. Төгүлгөн май адистерди күтүп турбасы турган иш. Жарымы сууга барып кошулса, калганы жерге сиңет. Күйүүчү май жайылган аймакка өмүрү чөп чыкпай такыр жерге айланат. По сути, каждая такая авария должна заканчиваться реабилитацией. Эреже боюнча ар бир авариянын арты реабилитация менен жыйынтыкталыш керек. Мисалы, май жерге төгүлдү дейли. Булганган жер кыртышы толугу менен казып алынып, ордуна башка топурак төгүлүшү абзел. Сиз түшүнүп тургандай эле бул эреже сакталбайт. Айдоочудан азын-оолак айыппул алынып, окуя онутта калат. Бирок нефть продуктлары мамлекет органдарынан айырмаланып, кырсык катталган жерден жоголуп кетпейт. Жер кыртышында өмүр бою сакталаарын адистер айтат. Даже если сегодня что-то туда упало, эгер бүгүн ал жерге унаа кулап, көз ачып жумгуча өзгөчө кырдаалдар министрлиги жетип барды дейли. Алар окуя болгон жерден сууну текшере турган болсо, 99% кепилдик эч нерсе табышпайт. Зыяндуу заттарды Сосновка тараптан издеш керек. Уулуу заттар алкынган суунун агымы менен ылдый түшүп, агын суу демин баскан жерге топтолот. Өкүнүчтүүсү Чүй боорундагы Жайыл районунун чаңкоосун кандырып, суу бөлө турган жай ушул жерде жайгашкан. А вот там уже начинаются морфологические изменения. Аталган аймакта морфологиялык өзгөрүүлөр сезиле баштады. Мисалы, 3 көздүү жаныбарлар туула баштады. Суу андан ары айдоо аянттарын сугарат. Дыйкандар экологиялык таза мөмө жемиштерди өстүрүп жатабыз деп ойлошот. Бирок андай эмес. Кырсыктар көп учурда бир эле жерде катталат. Бирок жолдун кооптуу жана каргашалуу бөлүгүнө келгенде айдоочулар ылдамдыгын азайтканды ойлобойт. Аталган аймакты көзөмөлдөгөнгө инспектордун мойну жар бербейт. Бирок түнү дагы жүргөн машиналар бар. Булардын бардыгы бизде баягы эле тааныш, билиш, ошол күйүүчү май ташыган машиналардын үстүндө, биздин бир чоң аткаминерлерден бирөө бар. Ошон үчүн аны караган, буларды жолду ким жолго салат? Биздин баягы эле ушул ГАИ кызматкерлери. ГАИ кызматкерлери токтото албай, алардын күчү жетпей аткандан кийин, мунун үстүндө бирөө бар да. Ошон үчүн ал айдоочулар ошол Бишкектин жолунда ушундай кенен кесир күнү түнү каалаган убакта жүрөт. Айдоочулар катышкан кырсык сууну булгаса, жөө жүргүнчүлөр жол жээгин таштандыга толтурууда. Көзөмөл бар ири шаарларыбыздын өзүндө тазалык сакталбагандан кийин тоо арасында бизди ким токтотот? Вся трасса Бишкек-Ош – это большая мусорная свалка. Бишкек-Ош жолу ири таштанды полигону деп айтыштан кайра тартпайм. Жүргүнчүлөр токтогон жерден таштандыргычат. Айдоочулар аларды тыйгандын ордуна кошулуп таштандыдан арылат. Аларга айлана чөйрөгө караганда унаанын таза болушу ыңгайлуу. Нарын дарыясы Ысык көлдөн башталып, Нарын Жалал Абад облусун аралап барып, андан ары Сыр дарыяга куйган суунун узундугу 807 чакырым. Бир сөз менен айтканда, Кыргызстандын жана бизге коңшулардын кан тамыры. Нарын суунун күнү бата турган болсо, көп жер чөлгө айланарын бөөркүңүздө көрүңүз. Өзгөчө Өзбекстан запы жейт. 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 Өзбекстан запы жейт.
Бишкек Ош жолунда агымы чоң Нарын суу Токтогул районунан кездешип, жүргүнчүлөрдү Таш-Көмүр шаарына чейин коштоп барат. Андан кийин суунун агымы, жолоочунун багыты башка. Бирок ушул кыска аралыкта сууну булганга жетишип жатабыз. В зоне формирования вода более чистая. Албетте, суу пайда болгон жерде таптаза. Андан кийин жолдогу таштандыларды жыйнап отуруп, кир сууга айланып жатат. Адистердин айтымында Нарын суу Кыргызстан аймагынан чыккычакты көрбөгөн кордукту көрөт экен. Аккан сууну алгач Нарын шаарынын тургундары булгайт. Чакан калаанын болгон булганычы саркынды суусу дарыяга келип куят. Бул көрүнүш эч кимге сыр эмес, элдин баары билет. Очистные сооружения, которые существуют с советского времени, были Шаардын саркынды сууларын чыпкалоочу жай убагында аскер бөлүгү үчүн курулган. Кийин аталган канализацияга шаар тургундары, кафе, ресторан жана ооруканалар дагы кошулду. Ошол суунун баарын Нарын дарыясына куюп жатат. Кептин баары ооруканадан чыккан саркындылардын сууга кошулушунда болуп жатат. Нарындын таштандысын курамына кошкон суу тазаланып жетишкичекте Жалал Абад облусуна кирип келет. Бул жерде деле көрүнүш ушу. Бишкек Ош жолунда жүргүнчүлөр токтоп, же болбосо адам буту баскан жерлердин бардыгы тилекке каршы таштандыга айланган. Менимче мындай көрүнүшкө бардыгыбыз макул болуп, же болбосо көнүп деле калган окшойбуз. Ал эми Нарын сууну бойлой жайгашкан Таш-Көмүр шаарындагы көрүнүш мындан дагы коркунучтуу. Шаар өзүнүн болгон акыр, чикир жана таштандысын чоң сууну көздөй багыттап келет. Таш-Көмүр шаары Нарын суусун бойлой жайгашкан. Асканын кырына курулган ар бир үйдүн таштандысы сууга ыргытылып жатканы караган кишиге көрүнүп эле турат. Бул жер 9 жолдун тому болгондуктан Бишкек Ош жолундагы жүргүнчүлөр көп токтойт. Андыктан тамактануучу жана унаа оңдоочу жайлар курулган. Алардын артына өткөн болсоңуз таштанды жытына чыдап турууга мүмкүн эмес. Анын үстүнө суу жеги жолоочунун дааратканасына айланган.